Азыр мен үчүн эң негизги маселе жаңы жумуш орундарын түзүү жана арзан турак жайларды куруу. Кыргызстандын жаштарын эң көп түйшөлткөн маселелер дагы мына ушул маселелер. Ушул жерден урматтуу жаштар, мен сиздерге толук маалымат бере кетейин. Бул жаштар үчүн эле эмес, бүтүндөй бардык биздин Кыргызстан жарандары үчүн абдан маанилүү маселе. Мына мага чейин бир иним айтып кетти ипотека боюнча деп. Мен бийликке келгенде ушу ипотекалык компаниянын саясатын 100%га өзгөрттүк. Багытын таптакыр башка кылдык. Мен келгенде бул ипотекалык компания деп банк сыяктуу эле болуп калган компания экен. Банктан кредит алып, анан 14% менен ипотека аласың, 30%ын алдын ала төлөйсүң деген. Анын баарын жоюп туруп, 4%ке түшүрүп, анан алдын ала эч кандай акча төлөбөй туруп эле биринчи айдан баштап 15 жылдан 25 жылга чейин квартираңа жараша, 1 комнат же 3 комнат аласың ошого жараша төлөп кетесиң деп ушундай саясатты жүргүзүп келатабыз. Мен келгенден бери ушу 1,5-2 миңге жакын квартира үй бүлөлөр үйлүү болду, квартиралуу болду. Азыр эми кезекте 13 миң адам турат, үй алабыз деген ушу республика боюнча. Анын басымдуу көпчүлүгү мамлекеттик кызматкерлер, калганы ушул жарандар өзүбүздүн. Кудай буйурса, мына 24-жылы, 25-жылы 2 жылда биз 13 миңди тең толук квартира менен обеспечивать этип бүтөбүз, камсыз кылып. Андан аркы жылдары Андан аркы жылдары 30-жылдарга чейин биз ар бир жараныбызга, мейли жаштарбы, мигрантпы, базарда отурабы, ипотекалык үйлөрдү бере баштайбыз. Бардыгын 4%га түшүрөбүз. 4% ошо ипотекалык компания берет. Бул мамлекеттин эсебинен ушундай биз социалдык проекти кылып туруп жардам беребиз да. Биздин жаштар туура айтты, муну мен жакшы билемин. Мен өзүм да аралашып көрүп жүргөмүн мигранттардын арасында. Биздин жаштарыбыздын көпчүлүгү чет өлкөлөргө чыгып кеткен. Мына акыркы 30 жылда ушу агымы токтобойт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалымат плюс 7977 852 0081. Биздин жаштарыбыздын көпчүлүгү чет өлкөлөргө чыгып кеткен. Мына акыркы 30 жылда ушу агымы токтобойт. 11-классты бүтүп кетет, студент 5 жылдык вуздарды бүтүп кетет, же болбосо ушул иши жок кетип калгандар болот. Алар эмнеге кетет? Алар чет өлкөдөн барып көбүрөөк акча таап иштеп, анан келип же квартира сатып алам, же болбосо айылыман участок алып туруп, жер участогун үй салам деп кетип атат. Мына биз ошолордун баарын токтотуш үчүн ушундай саясат жүргүзүп атабыз. Ошондуктан эми дагы бир алдыда келе жаткан бир 3-4 жыл, 30-жылдарга чейин, 27-28 жылдарга чейин чыдап, кетпей ушу өзүбүздө иштеп турсаңыздар, андан кийин биз жаңы квартираларды салып, жаңы үйлөрдү бүтүндөй республика боюнча 40 райондун борборуна, 32 шаардын борборуна, анан 7 облустун борборуна салып үйлөрдү, анан ошолорду бере баштайбыз. То есть айтайын дегеним, турак жай сиздерге, мына жаштарга, жаштар эле эмес, бүтүндөй ушу өзүбүздүн жарандарыбызга жеткиликтүү болот. Мына ушуган алдыда келе жаткан бир 5-6 жылдын ичинде жетишебиз. Эгерде ушул саясатты бир 15 жыл мурун баштаганда, же 10 эле жыл мурун баштаганда, мына азыр ушул жерде отурган бир 90%ыңар үйлүү болуп калат элеңер. Үйлүү жайлуу. Үйлөнгөндөн кийин эле квартира алып туруп, квартирага ай сайын төлөп жашап кете берет элеңер. Bir үйдө экөө иштесе, мисалы 50 миңден 100 миң зарплата алса, ошонун ашып кетсе 10-15 миң сому квартирага кетет. Мына бүгүн салып аткан квартираларыбыз ошо 13 миңдин тегерегинде квартиралар салынып атат, жалпы республика боюнча. Эмдиги жылы, аркы жылы бүт ошо кезекте тургандарга беребиз. 15 жылдан ошо 25 жылга чейин, арты 15, алды 25 жылга чейин алат. Эмгек акысы мисалы бир 50 миң тапсаң, ошонун бир 10-15 миңин квартирага төлөп коюп жашай бересиң, 20 жылдан кийин өзүңдүн квартираң болуп калат мына. Мына ушул саясатты алып кетип атабыз. Кудай буйурса буга да жетебиз. Чыдап тургула.